Азыркы учурда көптөгөн мекендештер сыяктуу эле сиз дагы кирди чыкты маселеси ойлонуп жатабы? Сиз эч ойлонбоңуз, биз кызматтабыз. Көп жылдык айдоочулук тажрыйбасы бар Малик мырза сиздерди Москва шаарынан Казакстанга эсен-аман алып барып келет. Автоунаабыз таза жана ыңгайлуу, эч кыйналбайсыз. Бизге бүгүн чалыңыз. Биздин байланыш номерлер: WhatsApp +7926 422 1990. Байланыш номери +7999 836 6823. Тартынбай чала бериңиздер. Биз үчүн сиздин коопсуздугуңуз маанилүү. Баткенде аткечилик кылган 6 кыргыз жараны кармалды. Кадамжайда аткечилик кылган 6 жаран кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, 10 ноябрда атайын кызматтын Баткен облусу боюнча башкы башкармалыгы тарабынан контрабандага каршы күрөшүүгө багытталган ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Кадамжай районунун аймагында мыйзамсыз иш-аракеттерди жасаган 6 кыргыз жараны кармалган. УКМКнын чегара кызматынын Күнгөй участкасынын кызматкерлери менен биргеликте Хундай Портер үлгүсүндөгү унаа жана уюштурууга катышкан 6 жаран контрабанда менен кармалды. Унааны текшерүү учурунда 14 кап кийим-кече түрүндөгү буюмдар жана баасы 1 миллион 248 миң сомго бааланган сифазолин, акос дары дармектери аныкталды деп айтылат маалыматта. Учурда бул факты боюнча тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Булак Супер Кежи. Стамбулдагы жардыруудан 4 киши каза болуп, 38 адам жарадар болду. Стамбулдун борборундагы жардыруудан 4 адам мерт кетип, 38 киши жарадар болду. Жардыруу бүгүн 13 ноябрда түштөн кийин Стамбулдун борборундагы жөө адамдар жүрүүчү туристтик Истиклал көчөсүндө болгон. Туркиянын А-Хабер телеканалынын маалыматына караганда 4 адам каза болуп, 30дан ашык адам жаракат алган. Стамбулдагы жардырууну башкы прокуратура террордук акт катары баалады. Жарыяланган видеолордун биринде окуя болгон учурда көчөдө көп адамдар болгонун көрүүгө болот. Стамбулдагы жарылуу видео көзөмөл камераларына түшүп калган жана анын жанкечти жасаганы кабарланууда. Булак Назар Ньюс. Орусиянын президенти Владимир Путин Ирандын президенти Ибрагим Раиси менен телефон аркылуу сүйлөштү. Орусия Иран менен мындан арыда саясий жана соода-экономикалык багыттарда, анын ичинде транспорттук жана логистикалык тармактагы кызматташуусун илгерилете берерин айтты. Кремль тараткан билдирүүдө эки өлкө лидерлеринин сүйлөшүүсү качан болгону так жазылган эмес. Буга чейин АКШ жана башка батыш өлкөлөрү Орусияны Украинанын энергетикалык инфратүзүмдөрүн ирандык дрондор менен аткылаган үчүн кескин айыптаган. Анда Иран Ассандагы дрондорун Орусияга согуш баштала элек бергенин айткан. 9 ноябрда британиялык Sky News телеканалы анонимдүү булактын маалыматынан таянып, Орусия АКШ менен Британия Украинага жардам катары жөнөткөн аскердик техниканын бир тобун согуш маалында тартып алып, Иранга жашыруун жөнөткөнүн жазып чыккан. Кабарга ылайык, 20 август күнү эртең менен Москвадан Тегеренге учкан орус учагында 140 миллион евро накталай акча британиялык танкка каршы Энлов ракеталык жана АКШнын Javelin жана Stinger системалары болгон. Телеканалдын маектешинин айтымында бул куралдар Ислам революциясынын сакчылар корпусуна батыш технологиясын үйрөнүүгө жана көчүрүүгө мүмкүндүк берген болушу мүмкүн. Булак Заттык. Байден Камбоджаны Колумбия менен чаташтырып алды. АКШнын президенти Джо Байден Камбоджанын борбору Пномпенде Түштүк-Чыгыш Азия мамлекеттеринин өлкөлөрүнүн лидерлери менен саммит башталар алдында сөз сүйлөп жатып, ассоциацияга төрагалык кылган өлкөнүн атын жадаштырып, Камбоджаны Колумбия деп атап алды. Бул тууралуу ТАСС билдирди. Мен Колумбиянын премьер-министрине ASEAN'нын төрагасы катары лидерлиги үчүн жана ошол эле баарыбызды чакырган үчүн ыраазычылык билдиргим келет, деди Байден Камбоджанын премьер-министри Хун Сенге шилтеме жасап. Америкалык лидер мындай адашууну биринчи жолу кетирип жаткан жок. Чет элдик турнирге кетер алдында Ак үйдө журналисттер менен болгон маегинде да Байден Камбоджаны Колумбия менен чаташтырган. Бирок ал батыш жарым шар жөнүндө ойлонуп жатканын айтып, сөзүн оңдогон.
Америка Кошмо Штаттарынын президенти АКШ ASEAN жана Чыгыш Азия саммитине катышуу үчүн 12 ноябрь күнү Камбоджага келген. 13 ноябрда ал Япониянын премьер-министри Фумио Кишида жана Түштүк Кореянын президенти Юн Сок Йол менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Мындан тышкары, Индия Тынч океан аймагындагы кызматташтыкты мындан ары да чыңдоо максатында саясатчылардын 3 тараптуу жолугушуусу пландалууда. Буга чейин Байден Филадельфияда демократтарды колдоп сүйлөп жатып да жаңылып сүйлөгөн. Ал АКШнын мамлекеттик карызын бюджеттин тартыштыгы менен чаташтырган. Булак Назар Ньюс KG. АКШдагы шайлоодо демократтар алдыга чыкты. АКШда Сенаттагы демократтар Невада штатында добуштар саналгандан кийин 50 орунга ээ болуп, Конгресстин жогорку палатасына көзөмөл кылыш ыктымал. Анда демократиялык партиянын мүчөсү Кэтрин Кортис Масто жеңишке жеткенин CNN билдирди. Невада штатында бюллетендердин 95% эсептелип бүттү. Кортис Масто шайлоочулардын 48,7% добушун алды. Ал Невада штатынын мурдагы башкы прокурору, республикачы Адам Лаксалттан 0,5% алды да. Эгерде Кортис Масто жеңүүчү деп табылса, Жоржия штатында республикачылар жеңген күндө да республикалык партия Сенатта көпчүлүктү ала албайт. Жоржияда декабрда шайлоонун экинчи айланпасы өтөт. Добуштар тең болуп калса, чечүүчү добушка демократтардан вице-президент Камала Харрис ээ болот. Республикачылар өкүлдөр палатасына көзөмөл кыла алат. АКШнын президенти Джо Байден өлкөдөгү орто мөөнөттүү шайлоодогу кырдаалдын өнүгүшүнө ыраазы экенин жана Жоржия штатындагы экинчи айланпаны күтүп жатканын билдирди. 8 ноябрдагы шайлоодо жарандар өкүлдөр палатасынын жаңы курамына жана Сенаттын 3/1 бөлүгүнө добуш беришти. Булак Назар Ньюс KG.